Өлкө аймагынан алынган окуялар топтому менен тааныштырып, назарыңыздарда өлкөдөмү маалыматтык топтомунун шейшембилик көрсөтүүсү. Студияда мен Нургүл Курманалиева. Саламатсыздарбы? Бүгүнкү чыгарылышта. Жаңыртууга муктаж болгон билим уянын абалына ким көзү салат? Суук катуу болгондо балдар кийимчен отурушка туура келип калып атат. Мектептерде эпидемиологиялык абал туруктуу, санитардык талаптар сакталууда. Мектептерден азыр бир мындай бир ооруган ушундай случай каткан элек. Өмүрүн калк саламаттыгын сактоого арнаган дарыгер Базаркул Кененбаеванын бейнесине сүрсүңдөр. Акыбалдагы адамдар келип жатат. Кочкор районундагы Ишеналы Арабаев атындагы мектеп гимназиясы жаңы имаратка муктаж. Мектептин мурунку имараты 2006 жылы болгон жер титирөөдө авариялык абалга кептелген. Мындан улам 2008 жылы жеңил конструкция менен 47 миллион сомго убактылуу деп 600 орунга ылайыкталган жаңы имарат курулган. Учурда андагы 1,5 миң окуучу кышкысын суук, жайкысын дем жетпеген билим уясында окууга аргасыз. Абалды жеринен кабарчыбыз Гүлзат Мокенова көрүп кайтты. Мектеп 2 окуу корпусунан турат. 1955 жылы салынып пайдаланууга берилген эски корпус 200 орунга гана ылайыкталган. Имарат 2006 жылы күчү 7 балга жеткен жер титирөөдөн улам жараксыз абалга кептелген. Абалдан чыгуу үчүн 2008 жылы 600 орунга ылайыкталган жаңы имарат жеңил конструкция менен салынган. Ошондон бери мындагылар кышкысын мектепти жылыта албай убара. Электр энергиясы менен жылгандыктан лимит берилген, а эгер жарык өчүрүлсө имарат муздап калат. 3-4 жылдан бери эле кайрылып келатабыз. Ошо мектепти көргөзүп, өзгөчө кышкысын сабак өткөндө, мына бул эмеден баштап эле ноябрдан баштап эле декабрдан, январдан суук катуу болгондо балдар кийимчен отурушка туура келип калып атат. Биринчи, экинчи сабакта мугалимдер да кийимчен сабак өткөнгө туура келип атат. Имеют разную массу, размеры, плотность. Аталган билим уясында 1,5 миң окуучу окуйт. Бөлмөлөрдүн аянты 36 чарчы метрди түзүп, 18 окуучуга ылайыкталган. Окуучулардын саны көп болгондуктан айрым класстарда бир партага 3төн отурууга туура келет. Күн жылуусунда бөлмөлөр ысып, жагымсыз жыт чыгып турат. Мындай шартта окуган окуучулар бет кап тагынып, аралыкты сактоо эмне экенин унутта калтырышкан. Кышында мустак болот. Окуучулар, мугалимдер дагы баары курткачан, топучан отурушат. Жайында дагы ысык, аябай ысык болуп, аба жетпей кээ бирөөсүнө. Тоже жаман сезип окуучулар да, мугалимдер. Жеңил конструкция, башкача айтканда, темир жана пластик материалдардан салынган билим уясы окуучулар жана мугалимдердин ден соолугуна коркунуч жаратууда. Анда иштеген педагогикалык жамааттын айтымдарында окуучулар арасында аллергиялык оорулар көп катталат. Ошондой эле азыркы убакта колдун экземасына кабылгандар да көбөйдү. Аллергия, колумда экзема күчөп атат. Анан бул болсо жалаң эле мугалим эмес, окуучулардын арасында дагы мындай сурамжылоо жүргүзүп көрсөк, бүт эле экзема менен аллергия аябай күчөп атат моореке. Химикаттардын бөлүнүп чыккандыгынан күн ысыганда. Кышкысын болсо өтө суук, 7 градус эле болот. Кыштын күнү кадимкидей эле базарда отургандай эле калың свитер, калың чыптама, чокой кийип келебиз жумушкачы. Кочкор району боюнча 2 билим уясы гимназия макамына ээ болсо, алардын бири мына ушул Ишеналы Арабаев атындагы мектеп. Ал эми район боюнча жалпы 35 мектептин 5-өө ушул тапта авариялык абалда болсо, 3 мектептин курулушу жүрүп жатат. Гүлзат Мокенова, Бексултан Жолдошбеков, Өлкөдөмү, Кочкор району. Жаңы окуу жылы салттуу түрдө башталгандан тарта окуучулардын жана мугалимдердин саламаттыгы жакшы. Мугалимдердин 88% ковидке каршы эмдөөлөрдөн өтүп, тиешелүү санитардык талаптарды сактоо аракеттери көрүлүп жатат. Учурда сабактарда окуучулар бет кап тагынышкан жок, бирок абал туруктуу. Ооруга чалдыккандар катталган жок. Нарыш шаарындагы номер 4 Эсенгул Ибраев атындагы орто мектебинин 2 классынын окуучулары үчүн адабият сабагы өтүп жатат. Өзүңүздөр көрүп тургандай, сабакта окуучулардын айрымдары бет кап тагынса, көпчүлүгү бет капсыз отурушат. Болгону алдыларында жугушсуздандыруучу каражаттарды коюп, маал балым менен колдонушууда. Антисептикти колдор менен антисептикти колго сөөп, ар бери тоголотуп эметебиз.
Өлкөдөгү эпидемиологиялык кырдаалды эске алуу менен жаңы окуу жылына карата Билим берүү жана Илим министрлиги, Саламаттыкты сактоо жана социалдык өнүктүрүү министрлиги менен бирге буйрук чыгарылып, бардык билим берүү мекемелерине атайын нускама таркатылган. Анда билим берүүдөгү санитардык абалдарды сактоо боюнча өткөн жылга салыштырмалуу өзгөрүүлөр киргизилип, жаңы окуу жылында окуучуларга милдеттүү түрдө бет кап тагынуу талабы коюлган эмес. Ал эми жугушсуздандыруу иштери мурдагыдай эле жүргүзүлө берет. Маска не обязательно деп айтылган, ошон үчүн биз маскасыз, бирок кээ бир балдар кийип атышат, кээ бир ата-энелер балдарына кийгизип атат, кээ бирлер кийген жок. Андан сырткары биздин класска антисептик илинген балдар чыгып келет, сразу колун жуушат, столовойго барганда колдорун сабындап жууп атышат. Окуу башталганы окуучулардын сабакка катышуусу дагы жакшы. Азырынча окуучулар арасында ооруп калгандар катталган жок. Ал эми тажы вирусуна каршы жана аны алдын алууга багытталган эмдөөдөн мугалимдердин 88% өткөрүлгөн. Эң негизгиси ушу кадимкидей окуу режими эле сонунда. Балага да жакшы, ата-энеге да жакшы, мугалимге да жакшы. Азырынча балдарыбыздын дени сак, өзлөрү дагы иретке келип калышкан. Переменада Танаписте бир пароходубуз бар, кайра чыгып кеткен экинчи пароходубуз бар. Ошого балдар иреттелип көнүп калышкан. Кандай болгон шартта дагы каладагы мектептерде жугушсуздандыруу иштери колго алынып, көзөмөл күчөтүлгөн. Мындан улам азырынча билим берүү мекемелеринде эпидемиологиялык абал туруктуу. Мына бүгүнкү күнгө карата мына окуганыбызга экинчи жума айланып баратат. Кудай сактасын деп турабыз. Эми мектептерден азыр бир да мындай бир ооруган, ушундай случай каттала элек. Бирок ошол мектептердин фельдшерлери тарабынан толук балдарга анализ жүргүзүлүп атат. Эртең мененки фильтр кадимкидей өткөрүлөт. Алардын дене табынын температурасы текшерилет. Маалымат үчүн айта кетсек, Нарын облусу боюнча учурда коронавирус дарты менен 22, өкпөнүн кагынуусу менен 15 адам ооруканаларда дарыланышууда. Ал эми бүгүнкүгө карата жаңы бир учур катталган. Гүлера Туратбекова, Нурсултан Болотбеков, Нарын шаары, өлкөдө. Жакшы турмуш, татыктуу айлык акы издеп, жыл сайын жүздөгөн кыргызстандыктар чет өлкөгө кетишет. Бирок бардыгы эле оюндагы жумушун таап, иштеп кетпейт. Айрымдары тиешелүү кесиби, билими жок болгондуктан чет жерде жумуш таба албай, кулчулукка дагы туш болгон учурлар жок эмес. Андыктан Чүй аймактык окутуу жана өнүктүрүү борбору кесиптик билим алуунун маанилүүлүгүн түшүндүрүү боюнча Токмок шаарында студенттер үчүн маалыматтык иш-чара өткөрдү. Алдыда кененирээк. Адам сатууга каршы күрөшүү, билим алуунун маанилүүлүгү тууралуу маалыматтык семинарга бул жолу Искак Разаков атындагы Кыргыз мамлекеттик техникалык университетинин Токмок шаарындагы филиалынын студенттери катышты. Чүй аймактык окутуу жана өнүктүрүү борбору тарабынан уюштурулган иш-чарада Токмок шаардык мэриясынын ички иштер бөлүмүнүн кызматкерлери студенттерге өз кеңештерин беришти. Чүй аймактык окутуу жана өнүктүрүү борбору менен да кызматташып атабыз. Азыр калк арасында ошол окутуу курстарына чогултуу жиноо иштери жүрүп жатат. Эгерде ушундай группалар толукталса, биз ошолор менен окутуу курстарын өткөзүүгө даярбыз. Иш-чаранын негизги максаты чоңдорго билим берүү жана адам сатууну алдын алуу боюнча социалдык өнөктөштүктү өнүктүрүү жолдорун иштеп чыгуу. Семинардын жүрүшүндө студенттер өздөрүн кызыктырган суроолорун берип жооп алышты. Уюштуруучулардын айтымында бул сыяктуу иш-чаралар жаштарга жол көрсөтүп, алдыга умтулууга түрткү берет. Жашоону туура түшүндүрүүгө, балдарды мындай билим деңгээлин өркүндөтүүгө арналганда, андан тышкары мынакей жумуш издеп биздин балдарыбыз чет мамлекетке кетип атат, кыздарыбыз кетип атат. Барып кесиби бар балдар кыздарыбыз, анча-мынча билимдүү балдар кыздарыбыз жумушун таап алып атат. Бирок кесиби жок, өзүнүн билими жок балдарыбыз барып кулчулукка түшүп калып атат. Дүйнө боюнча ушу адамды сатуу аябай бир өзүнчө бизнес болуп кетпедиби? Анан ошого туш болуп калбаса экен деген экинчи бул максат менен берип атабыз да. Билим алышыбыз керек. Эгерде биз билимдүү болсок, биз башка мамлекетте мындай айтканда төбөбүз бийик болуп, өзүбүздүн мындай даражабыздагы мындай жогоруда турат десе болот. Бүгүн жана кандай курстарда окуу турганыбызды билдик.
Ошондой эле буга чейин окутуу борборунан кыска мөөнөттүү кесиптик билим алгандарга сертификаттар тапшырылды. Тигичүү жана бычмачылыкты бирге окуп, ушу жаштарды үндөп, үйдө отура бербестен иштеп, дагы бир кесипке ээ болушса деген аракетти кылдык. Ошол эми биз проекттер менен иштеп, дагы айылыбызга швейный цех ачсакпы деп аракет кылып жатабыз. Курстун ачылышы биздин айыл үчүн абдан пайдалуу болду. Мисалы бир эмес 13 айылда отурган келин балаларды карап аткан кыз келиндер окушту да. Буларга абдан пайдасы тийип атат. Анткени башы кичинекей цехтерге барып иштеп ачат. Ал эми калган эмелер өзүбүз аракет кылып ошол цехтерди ачуунун аркасында абдан айыл өкмөтү менен абдан тыгыз байланышта иштеп атабыз. Айта кетсек, элге билим берүү ассоциациясы 15 жылдан бери бул тармакта алгылыктуу иш алып барып келет. Бул убакыт аралыгында көптөгөн адамдар кесипке ээ болуп өз иштерин башташкан. Автандил Бактыбеков, Эсенбек Үсөнов, СТВ. Жашылчадан жакшы киреше табыңыз. Бул максатта айыл жеринде жашаган айымдарга багытталган уникалдуу долбоор ишке ашты. Анын негизинде 300гө жакын айым органикалык жол менен жашылча өстүрүп, мол түшүм алуунун сырларын үйрөнүштү. Дыйканчылыкка үйрөткөн долбоордун артыкчылыгы туурасында кийинки материалда айтылат. Бакыян айылынын тургуну Нурила Жаналиева айылдагы тажрыйбалуу дыйкандардын катарын толуктайт. Ал табигый таза азыктарга басым кылат. Сүйөл жандан биогумус өндүрүп, дыйканчылыкта колдонуп келет. Андыктан мындагы жашылчалардын баары тең органикалык шартта өстүрүлгөн. Мындан тышкары айыл тургуну долбоордун негизинде сапаттуу үрөндөрдү эгип, башка облустарга сатып киреше табат. Биз өндүрүп берген үрөнгө кайта алар төлөйт. Кече эле жакында 17 000 акча келди. Мен бир үйдө отурганда эмне кылам? Мынакей буюрса көрүп атам, ошо бир жылда мен ошончо акча алсам деле жакшы. Мунуларды сатып атпаймбы мен? Долбоор берет бизге, ооба. Ошолор берет, биз ошолорду гана аралаштырбай, чаңдаштырбай, өз-өзүнчө алып таза өндүрүп беребиз. Эгер биз аралашып калсак, тияктан өтпөй калат биздики лабораториядан. Мен карыдым деген жок, мисалы үчүн мен 66-дамын азыр. Буюрсам тел иштеп атам. İşteyip de bir neşesi bolup da aylanayım. Bu işte öyle jatam jadan. Buga сабырдуулук керек, жоопкерчилик керек буга. Долбоорго дыйканчылыкка кызыккан айымдар катышкан. Аларга айыл чарба адистери жерди туура азыктандыруу жана которуштуруп айдоо ыкмаларын үйрөтүшкөн. Быйыл помидор айдазам, мен эмдиги жылы ошол жерге помидор тикпей, кайра мен пияз же бадыран тигишим керек экен да. Биз эң биринчи ошо которуштуруп айдооду үйрөндүк. Анан бул долбоордон биз эң жакшы жери биз жакшы урук өндүргөндү үйрөндүк. Жакшы урук берип бизге. Ал помидордун сурагы да көп да, баасы дагы кымбатыраак болот. Бул помидор азыркы, бул айдана деген помидор тиктик, муну Ошко чейин алып кетишип атты. Үйдөн келип терип койсок 20 сомдон килограммын алып кетип атты. Бул эзилбейт дагы экен, катуу дагы экен. Дыйкан айымдардын башын кошкон долбоор айыл чарбанын өндүрүмдүүлүгүн жана тамактанууну жакшыртуу долбоору деп аталып, Дүйнөлүк банк тарабынан каржыланды. Ошондой эле айыл чарба министрлиги тарабынан колдоого алынган. Айыл ичиндеги аял фермерлер менен иштешебиз. Жакшы үрөндөрдөн, жашылча үрөндөрүнөн берилет да. Помидор, бадыраң өндүрүшөт, капуста дегенде ушуна жашылчаларды. Долбоор аркылуу ар бир аял фермердин үйүнө жанагындай парниктик пленкалар берилет. Пленочный да бар, поликарбонаттан теплицалар берилди. Ошону менен катар кээ бир айылдар суранышты, дробилка, жем жана майдалангандар. Демек ар бирине булар бош эмес, өздөрүнө бир кандайдыр жумуш менен камсыз болгонго дагы түрткү болду да бул долбоордун акырында. Иш-чарада долбоордун өкүлдөрүнө Бакыян айыл өкмөтү тарабынан ыраазычылык каты тапшырылды. Өз кезегинде адистер элеттик айымдарга ийгилик каалап, айыл чарбасы боюнча колдонмо китептерди белекке беришти. Белгилей кетсек, быйыл Талас облусунан 276 айым долбоорго тартылган. Жалпы жолунан 2018 жылдан бери 1000ге жакын таластык айымдар окуудан өтүп, дыйканчылыкта тажрыйба алышкан. Башкы максаты калк саламаттыгын камсыздоо үчүн органикалык жол менен өстүрүлгөн таза жашылчаларга басым кылуу. Нурсултан Курманбеков, Кайнар Ормонов, Кара Бура району. Кадырлуу эс алууга чыкса дагы калк кызматында болуп, колунан келген жардамын аябаган карыларыбыздын бар экени кубантат. Адам өмүрүн сактоо үчүн бар күчүн жумшап келаткан дарыгер Базаркул Керенбаева турмуштун оор соккусуна учураган бейтаптарды калыпка келтирүү менен элек. Кармандын иш күнүн биздин чыгармачылык топтогу көрүп келген. Көчө балам деп кетти. Дарындар бер, жана
Нарын облустук бириктирилген ооруканасынын психонаркология бөлүмүндө 32 жылдан бери иштеп келе жаткан дарыгер Базаркүл Кененбаева ар күн сайын таң эрте бейтаптардын ал абалын сурап, саламаттыгына көзөмөл кылат. Башка ооруканаларга салыштырмалуу мында дарылангандардын психикалык абалы кыйла оор болгондуктан тилин таба билүү башка маселе. Психонаркологический отделение болгондо эми бардык акыбалдагы адамдар келип жатат. Острый убакытта келип калганда бизге деле аябай коркунучтуу. Бизде санитарлар ошо жаныбызда жүрөт. Кээде мастар деле келип баргандай сөздөр менен байкуш сестраларды кандай сөздөр менен сөгөт. Эртеси унутуп калат. Кол салгандар да болот. Байкатпай туруп чаап жибергендери болот. Татынакай болуп жүрүп эле бир заматта психический оорулуу болуп калгандардан да бар. Алар өздөрүнүн тагдырын айтып ыйласа кошо кейсең, бир туугандары бала чакасы айтып отурса, андан бешбетер кейсең, ичимдик ичип алып бир талай безмазага салган аялдар, көйгөйлөрүн айтканда алар менен кошо кейишесиң. Конечно, биздин эмеде жумуш аябай оор. Ар кандай тагдырлардан улам аракечтикке берилип, же аң сезими бузулган жарандардын көңүл өткөн көйгөйлөрү каармандын жан дүйнөсү аркылуу өтөт. Акыркы жылдары жаштар арасында аракечтик күч алууда дейт. Арак менен жаткандар жашарып атат. Жаш 30-дун тегерегиндегилер уже көз каранды болуп келип атышат да, зависимый. Бир дарыланып чыкса эле кайра бир аз күндөн кийин кайра ичип кайра келишет. Запойго түшүп. Аялдар көбөйүп атат. Негедир? Ичкен боюнча аялдар өзгөчө ак баштан аялдар көп келип жатып атат. Жаштары деле, маткер айына болгондору деле эмнеге андай болуп атышканын билбейм. Или алардын соц помощтору жакшыраак иштеп бизге алып келип атабы, жанагы бомжовать этип көчөдө ар бир ичкен аялдардан алып келип ошолор ат баш алып келет да, ошолордун соц помощтору жакшыраак иштейт окшойт деп калам да. Биз менен кичине байланышып өздөрү жаткырып кайра алып кеткен случайлар бар да ат башында. Аталган бөлүмдө болгону 2 гана дарыгер эмгектенет. Жаш адистер келген менен мындагы бейтаптар менен иштешүүнү көргөндө иштеп калуудан баш тартышат. Мындан улам Базаркүл Кененбаева бейтаптарды таштап эс алууга кете албайт. Бүгүн дарыгердин туулган күнү, өмүрдүн 74-күзүн тосуп жатат. Бала күнүнөн кыялданган кесибинин өтөөсүнө жетүү үчүн бүгүн дагы иш үстүндө. Жетишпейт врачтар. Ушу жерге ординаторлор келишти. 2-3 жылдан бери келип жардам беришет. Бизге bir aydan өтүшөт. Ушундай жакшы өзүңө тартасың, давай иште, мен тарт деп. Бир башталышында кичине кызыктуураак болуп келе аягында жок, мен мындай профессияга иштей албайм деп эле кетип атышат 2-3 жылдан бери. Мен көп эле ординаторлорду мындай тарттым, мен дагы даярдап кетейин дейм да, өзүмдүн ордуна бирөөнү калтырып кетсем деп. Анан бир аздан кийин айнып калышат биздин условиябызга. Булардын эмелерине чыдай алышпайт го азыркы жаштар. Саламаттыкты сактоонун отличниги Базаркүл Кененбаева 50 жылдык иш тажрыйбасында жүздөгөн бейтаптарды сакайтып, элдин алкоосуна татыган кесипкөй адис Нарктуу Кары катары жамаат ичинде кадыр барктуу. Ал эми үйдө неберелердин сүйүктүү чоң энеси. Эжеси болсо өзү бейтаптар менен ушу ар бир келген бейтапты жакшы алып, жакшы дарылап, өзүнүн калыбына келтиргенге аябай аракетин кылат. Бuyakta аябай оор бейтаптар келип түшөт. Психиатрический, наркологический болуп ошол бейтаптарды бизге ошо кандай мамиле кылышты, кандай дарылашты ошо үйрөтөт. Дарыгер белгилүү манасчы Саякбай Каралаевдин жээн небереси. Сабырдуулук менен боорукердик сапат таяттаман өткөн эмес. Ошон үчүн анча-мынча оорчулукту көтөрүүгө сабырым жетет деген Базаркүл Кененбаева калк кызматында. Чапара Садыкказиева, Жеңиш Абдылдаев, Өлкө Деми, Нарын шаары. Шейшемби күнгө карата кесиптештерим үлгүрүп айткан кабарлардын мазмуну мына ушундай болду. Кайрадан эртеңки эфирден көрүшкөнчө саламатта туруңуздар.